АКШнын түштүк жана Борбордук Азия боюнча мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу Чикагодагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугуна бүгүн биринчи ирет баш багып таанышат. Эки тараптын негизги сүйлөшүүсү бул жумуш визалары тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы. Жаңысы бул эмгек квотасы да. Мындай легалдуу түрдө кыргыз жарандарын Америка Кошмо Штаттарына кантип алып келип иштетип кайра үйүнө жөнөтүп турабыз. Бул жөнүндө жаңы сөз болду. Эки тарап тең бул жөнүндө мындай өзүнүн позитивдүү ойлорун билдирди. Анан мындан ары ушунун үстүнөн иштей турган эки тарап тең ниеттерин билдирди. Биз бул тарапта тиешелүү кийинки кадамдарды жасап иштегенге мүмкүнчүлүк бар да. Көз карашы кандай экен? Көз карашы негизи ошо өзү секретарынын жардамчысы. Негизи ал көрүнүп турат, аябай кызыгып, поддержкасы чоң, бирок ал айтты да, что биринчи биз биякта жашаган, биякта калып калган кыргыздардын, нелегально калып калган кыргыздардын санын азайтышыбыз керек биринчи дейт. Анткени ал эгерде сан азайбаса, ал рабочий визаларды биз ача албайбыз дейт. Ошону биринчи азайтыш керек экен. Азыр 11,6% экен нелегально калып калган кыргыздар. Ошону азайганда гана анан рабочий визаларга шанс ачылат деп айтты. Бизнес жөнүндө сүйлөшүү болду. Кантип бул жака дагы бизнес мүмкүнчүлүктөрдү алып келсек болгону сөз болду. Абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. Бул жака легально келип, легально иштеп, жолдорун айтты. Ошо жолдорду кыргыздарды колдонууга чакырды. Анткени деген ошондой жолдор менен келип, ошондой жолдор менен иштесе бул эки мамлекетке тең жакшы анан пайдалуусун айтып кетти. Бүгүнкү эки тараптуу жолугушуу 1,5 саатка созулуп, анда Кыргызстан үчүн бир канча пайдалуу сунуштар айтылды. Алар канчалык деңгээлде тез турмушка ашат же болбосо кагаз бетинде калат, убакыт гана көргөзөт. Саната Жумакадырова, Ислам Исаев, USA TV KG үчүн. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардка терең ыраазычылык билдиребиз.